Жесе болобу, адам баласы же болбойбу? Жок, болбойт окшойт. Урматтуу билермандар, жазуучу жана профессор Абдулгафуров Абдуганы сиздерге мындай суроону берет. Белгилүү орус илимпозу, табият таануучу, табият изилдөөчү профессор Климент Тимирязев сандыктын ичиндеги нерсени ал болбосо жер жүзүндө жашоо болбос эле. Ал жашоонун фабрикасы деген. Суроо. Сыр сандыкта эмне бар? Кетти минута. Жашоонун фабрикасы кислород. Ауа. Гүл, дара. Бөлүп чыгарат. Жалбырак болушу. Гүлдөн дагы жалбырак. Ауаны бөлүп чыгарбады болсо, кычкыл текти алып туруп өзүнөн кислород чыгат. Дагы башка Дүйнө 4 нерседен чыгат да: жер, суу, аба, анан кийин от да болду. Жок, жер дегенде топурак болушу мүмкүн. Ал болбосо бул дүйнөдө жашоо болбойт эле. Ал жашоонун фабрикасы жер жүзүндө. Бир материалдык эле бир Бул жашоонун фабрикасы дегенде ошондо бул жашоону пайда кылат да, мындай айткандачы. Нени пайда кылат? Жашоону пайда кыла турган бул көбүнчө жашоо өсүмдүк чаңчалардан биринчи аланда чаңчалар жашоо бере турган нерсе бул топуракко дейм. Эмне? Жашоо берет, эмнеге жашоо берет? Даракка жашоо берет, башкага жашоо берет. Кудайберди мырза, убакыт бүттү. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, жоопту Бекналы Абдрахманов берет. Бектеналы. Дүйнө ушул 4 нерседен куралат. 4 заттан. Бул суу, аба, от жана жер да. Бул жерде айтып атат жашоонун фабрикасы депчи. Жашоонун фабрикасы бул жер эне да, айткандачы. Топурактан бул ошол жерден, топурактан бардык нерсе өсөт, өнөт, бардык нерсе чыгат. Биз ойлоп атабыз ошону жер депчи, айтканда топурак деген вариант болуп атат. Сыр сандыктын ичинде топурак бар деп ойлойсуз. Ойлойбуз. Жооп кабыл алынат. Талкуу учурунда эмнелер айтылды? Жалбырак айтылды. Жалбырак, дагы өсүмдүк айтылды. Өсүмдүк. Биз азыр көрөбүз, сыр сандыкты ачып көрөбүз. Эмне бар экенин аз билебиз. Жашоонун фабрикасы. Урматтуу билермандар, бул жалбырак болчу. Жашыл жалбырак. Фабрика. Фабрика. Эсеп 1-0. Эсеп 1-0. Абдуганы Абдулгафуровду куттуктап, ош шаар тургун 1000 сом акчага ээ болду. Талкуунун башында эле командада негизинен туура вариант бар болчу, фотосинтез жалбырак деп. Бирок аны команда бышыктай алган жок эмнегедир.